Assalamu alaikum ustaz. Mende soru var. Başka mazhapты karmanıp ayal kişi mahramsız umra safatına varsa bolu. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun, albatta öte orçundu mesele to'g'ri so'rov berdingiz. Biroq bu so'rovga javob berүүнүн астында sizlerдің назарыңыздарды ушул маселеге тиешелүү башка bir маселеге буруп кетейин. Бул маселе биздин Ханафи мазхабтын эң му'тамад, жакшы таяна турган ишеништүү китептеринин бири Раддул Махтарда жана Татархания фатвасында эмне болгон келген. Бул окуя Абу Бакр Джузжани рахматуллахи алейхинин доорунда болгон окуя. Бул окуяда Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мазхабын хак деген, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Кур'ан, сүннөт, ижма, кыястан келтирген далилдерди чын деп билген, Абу Ханифанын мазхабын тутунган, карманган bir kişi келип Асхабул хадис деп коет. Hadis eğileri dep koyot. Tek gana hadis menen jaşayыбыз деген уран менен жашаган bir adamlar var. Биздин доорда дагы азыр ошол адамдар бар. Биз тек гана алымдардын сөзүн укпайбыз, тек гана hadis менен жашайбыз деген. Албетте эсиңиздерге алыңыздар, ар бир алым Кур'ан hadis менен жашайт. Ар бир мужтахид Кур'ан hadis менен далил келтирет. Кыскасы шундай асхабул hadistен болгон bir кишинин келип кызынын колун сураган кезде жанагы киши мынтип жооп берет. Макул, мен сизге кызымды берем дейт. Бирок менин шартым бар дейт. Шартым төмөнкүчө дейт. Сиз имамга уюган кезде имамдын артынан Кур'ан окуйсуз дейт. Ханафи мазхабта бардыгыбызга белгилүү, бардыгыбызга маалым, Ханафи мазхабта имамга уюгандан кийин артынан Кур'ан окулбайт. Ал мүмкүн эмес. Экинчиси, сиз рүкүүгө ийилгенде, саждага жыгылган кезиңизде эмне кыласыз? Колуңузду көтөрөсүз дейт. Байкасаңыздар, азыр биздин доорда дагы ушундайлар бар. Эмне кылат? Аллаху акбар деп анан рүкүүгө келет, кайра рүкүүдөн башын көтөргөндө Аллаху акбар деп анан эмне кылат? Колуну көтөрүп саждага жыгылат. Мына ушул иштерди кылсаңыз, мен сизге кызымды берем дейт. Жанагы киши макул болот. Макул дейт да, бул кишинин чакырыгын кабыл кылып, жанагы кызга үйлөнөт. Анан ушул окуяны Абу Бакр Джузжани рахматуллахи алейхиге барып суроо беришет. Ушундай окуя болду. Ушул маселе тууралуу сиз эмне дейсиз деп суроо беришет. Абу Бакр Джузжани рахматуллахи алейхи башыны бираз мында кылып, ылдый кылып туруп, андан кийин башын көтөрүп мынтип жооп берет. Нике дурус болду дейт. Анткени никенин рүкүндөрү, шарттары, бүт эрежелери табылды, ал дурус дейт. Бирок кыздын колуну сурап келген киши жанын таслим кылган кезде имансыз кетип калуунун коркунучу бар дейт. Себеби дейт, бул киши акыйкат деп билген, чындык деп билген өзүнүн мазхабыны жеңил санады дейт. Эмне үчүн жеңил санады? Дүйнөлүк максатына жетүү максатында дейт. Дүйнө үчүн дейт. Бұл жерде biraz қатуырақ сөз жазылған, ал сөзді мен айткым келбей жатат. Дүние үшін болып, қысқасы, өзінің азау болған нафсының құмары үшін мазхабына хақ деп білген мазхабына жеңіл санады дейді. Ошондуктан имансыз кетип калышынын коркунучу бар дейді. Урматтуу мусулман бир туугандар. Эми суроого кайталы. Азыркы доорда биздин апаларыбыз, эжеке карындаштарыбыз эмне себеп менен биз аларды ажылыкка алып барып атабыз? Эмне себеп бар? Эмне себеп менен? Дүйнө үчүнбү же ахирет үчүнбү азыркы? Кандай? Аларга махрамсыз фарз болбосо, же сүннөт болбосо, аларга махрамсыз баруу мүмкүн эмес болсо, эми азыркы доорда ошол алып кетип жаткан кишилер биз башка мазхабты карманып туруп, ошол мазхаб менен баралы дегенин тек гана бир эле максаты бар, ал дүйнөгө жетүү эле. Болду, ошонун бир пайда табуу эле болуп жатат. Башка эч нерсе жок ал жерде. Максат дүйнө болуп жатат. Далилдин негизинде эмес, зарылчылыктын негизинде эмес, эч бир себепсиз эмне башка мазхабка өтүп кетип жатат. Ошон үчүн биздин алымдарыбыздын сөзү бар. Эгерде бир киши дейт өзүнүн мазхабыны
ijtihаттын негизинде, туура хадистердин негизинде, азыр төмөндө айтабыз дагы. Хадистин негизинде таштап башка жака өтө турган болсо, ал сооп алат дейт. Ал эми далилсиз өтө турган болсо, дүйнө үчүн өтө турган болсо, дүйнөдөгү өзүнүн бир кумарыны кандыруу үчүн, бир дүйнөлүк бир максатка жетүү үчүн колдонуп турган болсо, ал жаман дейт. Ал мүмкүн эмес. Андай нерсе мүмкүн эмес дейт. Өтө катуу сөздөр айтылган, мен ал жагын айткым келбей жатат. Кыскасы, азыркы доордагы биздин эжеке карындаштарыбыздын барганы бул туура эмес. Махрамсыз барышканы. Ошолорду ал барып жаткан адамдар дагы туура эмес кылышат. Мазхабтан мазхабка өтүү үчүн 3 шарт бар. 3 шарт. Ошондо башка мазхабка фатва берсеңиз болот. Биринчиси зарылчылыктан улам. Зарылчылык болгон кезде сиз өтсөңүз болот. Мисалга кээ бир маселелер бар, Имам Маликтин мазхабына фатва берилген. Эми сөз узарып кетпесин, ал жака токтолбойлу. Бирок кайра айтам, кызыкчылыктын максатында болсо, башка мазхабка өтүп кетүү бул арам болот. Экинчиси, качан уруксат десе, матын жана санады жагынан хадис сахих болсо дейт. Хадистин тексти дагы сахих болсун, хадистин сөз. Жана ошону риваят кылуучулардын ичинде дагы кемчилик жок болсо, ошондо ага өтсө болот дейт. Ага өтсө болот. Бирок булда дагы өзүнчө 3 шарты бар. Биринчиси, жанагы сахих хадис мансух болгон болбосун. Урматтуу агайнилер, бүгүнкү күнү биз Бухари менен жашайбыз, Имам Муслим менен жашайбыз деген адамдар, ошол Бухаринин ичинде канчадаган хадис мансух хадистер бар, Муслимдин ичинде канчадаган матыны, текст туура эмес болгон хадистер бар. Муну алымдарыбыз изилдеп чыгып айтып койгон. Ошон үчүн биринчи шарт эмне экен? Мансух болгон болбосун. Экинчиси, гайри маалул болсун дейт. Үчүнчү шарты, ага каршы башка сахих хадис жок болсо, мына ошондо сиз ал мазхабка фатва берсеңиз болот дейт. Эми сахих хадис менен өтүш качан болот экен? Хадис сиздин келтирген сахих хадисиңиз мансух болгон болбосун, маалул болбосун, жана башка хадис, сахих хадис ага каршы болбош керек дейт. Дагы башка шарттар дагы бар, эми кыскача шуну айтып коелу. Үчүнчүсү, үрп өзгөргөндө, салт өзгөргөн кезде башка мазхабка фатва берсең болот дейт. Мына ушундай алымдарыбыз ушундай бир эрежелерди айтышкан. Ошондуктан ушул эрежелер табылбаган кезде башка мазхабка фатва берүүгө болбойт. Аябай абайлайлы. Ар бир мужтахид алымыбыз аят менен, хадис менен далил келтирип бизге динди түшүндүрүп кеткен. Биз алардын деңгээлине жете албайбыз. Аларчалык биз түшүнө албайбыз. Ошондуктан биз мужтахид алымдарыбызды сыйлап, ошолордун пикири менен жашайлы. Аллахым бардыгыбызды ушул бекем, улуу мужтахид алымдардын сөзүнү угуп, алардын сөзү менен жашаганга насип этсин.